أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz buga чейин Фатиха сүрөсүн өтүп атканбыз. Бүгүн албетте ар бир сабактын башында бираз кирип чыгып кетебиз мурунку сабактар жөнүндө. Бүгүнкү сабагыбыз бул сабак тафсир сабагы, Курандын чечимеленүүсү. Бул сабактарда эң негизги айтчу нерсе Аллах Таала Куранында аяттарында эмне деп айткан жана ошону кандай жол менен айткандыгы жөнүндө. Эки негиз менен тафсирлеп түшүндүрүп берүүгө аракет кылып жатабыз. Бул сабакка чейин Курандын тафсирдин же болбосо келип чыгуусу кандай этаптарды өткөн, кандай китептери бар, кандай багыттары бар, кандай түрлөрү бар, кандай уламалар бар, кандай болгон, кандай методдор бар жөнүндө сүйлөгөнбүз, түшүндүрүп бергенбиз. Андан кийин Курандын маанилүүлүгү, Курандын жашообуздагы ордундагы айтып өткөн элек. Андан кийин Фатиха сүрөсүн киргенбиз. Фатиха сүрөсүнүн максаттары, ошондой эле бүтүндөй жалпы Курандын максатын, ар бир сүрөнүн максаты бар экендигин, Фатиха сүрөсүнүн дагы негизги максаттары бар экендигин, ошол максаттарын да бир аз айтып өткөнбүз. Фатиха сүрөсүнүн алынчу сабактарды да айтып өткөнбүз. Албетте булардын бардыгын буюрса сабактар түшүп баштады YouTube каналына. Саракси мечити деген, ошол жерден көрө аласыздар. Алгачкы башкы сабактарды. Мурунку сабакта Альхамдуну өтүп атканбыз. Альхамдулиллахи роббил аламин. Кыскача токтолуп кетели. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллах Таалага мактоо, бул кандай мактоо экендигин, хамд деген сөзү, аш-шукру деген сөзүн эмне үчүн Аллах Таала аш-шукру лиллах, Аллах Таала шүгүр болсун деген сөз менен баштаган жок. Эмнеге альхамду деген сөз менен баштады айтып өткөнбүз. Андан кийин алди маанисин кандай маанил билдирерин, лафзул жалал кайсы сөздөрдөн келип чыккандыгын өткөнкү сабакта токтогонбуз. Андан кийин альхамдулиллахи роббил аламин, роббил деген, роб деген сөздүн маанисин кыскача, аламин деген сөздүн маанисин токтогонбуз. Бүгүн албетте альхамдулиллахи роббил аламин, роббил аламин деген сөзгө убактыбыз жетсе токтолобуз, балким жетпей калса эң сабактарды улантабыз буюрса. Биринчи аятта аламдардын роббиси Аллага мактоо болсун. Бүтүндөй мактоо, эзелдеден түбөлүк мактоонун баардыгы Аллага гана таандык деген маани бар дегенбиз ичинде. Ар-Рахманир Рахим экинчи аяты Ар-Рахманир Рахим. Райымдуу жана мээримдүү деп башталуусу. Рахман жана Рахим деген маанилерине өтө терең, өтө кенен чындап, бир сабагыбыз менен бүтпөйт. Муну бир-эки сабак кылабыз, балким. Бүгүн ошол райымдуулук жөнүндө сабагыбызга кирүүдөн, тафсирдин өзүнө кирүүдөн райымдуулук жөнүндө өтсөк деген ойдо турам. Райымдуулук бүгүнкү заманда өтө жетпей турат. Ар бир адамга, бүтүндөй адамзатка бул аалам ошол райымдуулук деген мүнөздүү, райымдуулук деген бул сапатты же сыфатты бир өзүнөн жоготуп ийгендей болуп калды. Райымдуулук деген сөз рахма деген сөздөн келип чыккан. Курандагы ошол ар-Рахман, ар-Рахим Аллах Таала өзүн биринчи өзүнүн Аллах лафзул жалала менен өзүн таныштырып, андан кийин өзүнүн роббил аламин, аламдардын роббиси экендигин түшүндүргөндөн кийин, баяндагандан кийин Ар-Рахманир Рахим ал райымдуу жана мээримдүү деп баштоосу. Райымдуу, мээримдүү деген эки сөздүн негизинде өзүнүн терең маанилери бар, өзүнө таандык болгон. Бирок экөө бир сөздөн келип чыккан. Рахма деген сөз, мээримдүүлүк же болбосо райымдуулук деген сөз. Рахма деген араб тилинде сөзмө сөз которсок, риккатул калбка билдирет, жүрөктүн жумшактыгын. Жүрөктүн бир нерсеге эзилип, ээрип кеткендигин билдирген сөз бар ичинде. Бирок бул албетте Аллах Таалага
таандык нерсе эмес. Анткени Аллах Таала лайса камислиги шай, эч нерсеге окшобойт. Балким биз асарларын биле алабыз, бирок хакыйкатын биле албайбыз. Ал эми ушул риққатул қалб, же болбосо райымдуулук, жүрөктүн жумшагы бүгүнкү күндө ар бир адамда, дегеле адамзатта, же болбосо коомчулугубузда аябай жетишпей аткан сыяктуу, жоктолуп жаткан сыяктуу, унутулуп бараткан сыяктуу. Балким мына ошол райымдуулук деген, же болбосо мээримдүүлүк деп айтып коё эле, же болбосо рахмат. Рахма деген сөз болуп ошол райымдуулук маани берсек болот, же болбосо мээримдүүлүк деген маанилерди берсек болот. Бүтүндөй адамзат же коомчулук, ар бир адам ушул сыфатка, райымдуулукка муктаж болуп турган учур азыр. Муктаж болгондо дагы аябай муктаж болуп жатат. Мына ошол райымдуулук сыфат жок болгондуктан бүгүнкү күндө өтө деген бузукулар, күнөөлөр, зомбулуктар тарап жатат. Канча деген адамдар зулум чегип жатышат. Канча деген мына жакында эле кичинекей балдарды, мектеп окуучуларды, чоңдор ар кандай себептер менен, ар кандай бир окуяларга байланыштуу бул дүйнөнү өтүп өлүп кетишти. Канча деген ымыркайлар ташталып атат. Райымдуулук сыфат негизинде жоголуп кетти, такыр жоголуп баратат адамдардан. Бул араб тилинде рахма деген, хулуку рахма, же болбосо райымдуулук кулк мүнөз. Ар бир адам негизинде ушул райымдуулук сыфатты биздин жашообузга киргизсек, себеби бүгүнкү күндө адамдарда райымдуулук сейрек эле болуп калгандай, сейрек эле табылып калгандай. Бардыгы эле кардуу бир орой мамилеги болуп калгандай. Көчөдөбү, же үйүндөбү, же өзү менен өзүнө жада калса райым кылбай калгандай болуп калды. Ошол себептен бул райымдуулук өтө чоң биздин мүнөздөрүбүздөн болуп эсептелет, эң чоң сыфаттарыбыздан болуп эсептелет. Анткени кыямат күндө райымдуулукка бөлөнүш үчүн сен бул дүйнөдө райымдуу болушуң керексиң. Кыямат күнү райымдуулукка бөлөнүүң үчүн бул дүйнөдө райымдуу болушуң керексиң. Бирок райымдуулук дегенде бир эле райымдуулукту билип коюу эмес, а балким райымдуулукту жашообузда, аны иш жүзүндө чагылдыра билиш керекпиз, жашообузда амал кылыш керекпиз. Качан биз жашообузга киргизсек, өзүбүздүн аң сезимдерибизге, бүтүндөй жүрүм турумубузга, ишибизде, мамилебизде, дегеле кандай жагдайда, абалда болбойлу, эгерде ушул райымдуулук деген сыфатты, мүнөздү киргизе алсак, райымдуулук менен жашай алсак, анда иншалла райымдуулук Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде, маанисинде бир аздан келебиз. Райымдуулукка жетүү үчүн райымдуу болуш керекпиз. Кыяматта дагы бизге райымдуулук кылынат иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде «Иннама ярхамуллаху мин ибадихи ар-рухама». Аллах Таала өзүнүн пенделеринин ичинен райымдуу болгондорго райымдуу кылат дейт, райым кылат. Иннама ярхамуллаху мин ибадихи ар-рухама. Аллах Таала өзүнүн пенделеринин арасынан райымдуу болгондорго райымдуулук кылат деген хадис. Андыктан биз бүгүнкү күндө өзүбүздү ушул сыфатыбызды карап чыксак, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, жашоо көз карашыбызды карап чыксак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадисинде «Ирхаму мен фил ард, ярхамукум мен фис сама». Жер бетиндегилерге райымдуу болгула, асмандагылар силерге райым кылсын деп. Кимибиз кыямат күндө райымдуу, Аллахтын райымына бөлөнүүнү каалабайбыз, жакшы көрбөйбүз? Кимибиз? Бардыгыбыз Аллахтын райымына бөлөнүүбүздү, Аллах Таала бизге райым кылуусун каалайбыз, үмүт кылабыз. Демек бул райымдуулук бир эле бул дүйнөдө эмес, балким кыямат күндүндө да кутулуунун жолу болуп эсептелет. Бул хулук ан-нажа, хулукун нажа. Кутулуунун кыяматта азаптан, кыйынчылыктардан кутулуунун жолу дагы бул ушул райымдуулук кулк мүнөз болуп эсептелет. Демек, урмат жамаат, өзүбүздөн биз райымдуулук деген сыфат ар бирөө сурап көрсөк, менде райымдуулук деген барбы? Бул өтө зарыл. Иншалла канчалык зарыл экендигин ушул сабакта түшүндүрүп беренге аракет кылабыз. Андан кийин ар-рахман, ар-рахим деген Аллах Тааланын сыфатын дагы убактыбыз болсо, буюрса, түшүндүрүп беренге аракет кылабыз буюрса. Билесиздерби, бул дүйнөдө адамдарга кандай мамиле кыла турган болсок, кыямат күнү дал ошондой мамиле кылынат бизге дагы. Ким райымдуулукту кааласа, демек башкаларга дагы сөзсүз түрдө райымдуулук кылсын. Эми
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның құту хадисінен алдын бір аят айтам. Катаба роббукум аля нафсихи рахма. Ан'ам сүресінде катаба роббукум аля нафсихи рахма. Роббукум сілерден роббиңер, сілерден жаратушуңар. Катаба аля нафсихи өзіне райымдуулукту жазды деген сөз. Катаба деген сөз сөзмө-сөз мааниси бирок өзіне райымдуулукту милдет кылды деген сөз. Өзіне райымдуулукту милдет кылды. Қалаңыздар, ушул жерде Аллах Тааланын рахматына көңүл бура турган болсок, кандай деп баштады? Катаба роббукум аля нафсихи рахма. Катаба роббукум аля нафсихи рахма. Аллах Таала Роббиңер өзүнө райымдуулукту милдет кылды деген аят. Бул чында аябай бир бизди үмүтүбүздү арттыра турган, корку сезимдерибизди кетире турган, келечектен коркпой турган бир сезим болуп эсептелет. Бир сөз болсо, бир аят, катаба деген милдет кылды. Же болбосо катаба деген сөз Куранда кутиба алейкум сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun деп. Ошол кутиба деген орозо силерге фарз кылынды деген маанисинде. Башка айтканда кутиба же болсо катаба деген дагы бир мааниси Аллах Таала өзүнө райымдуулукту милдет кылды деп бул аятында айтып жатат. Ал эми Фатиха сүрөсү эгерде бисмиллахир-рахманир-рахимди аят деп эсептегендердин уламалардын сөзү менен айта турган болсок, анда Фатиха сүрөсүндө 2 жолу райымдуулук менен башталып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп биринчи аятында Аллах Таала райымдуу жана мээримдүү деп, ал эми алхамдулиллахи роббил аламин дегенден кийин дагы кайра ар-рахманир-рахим деп райымдуу мээримдүүлүгүн айтып жатат. Бул дагы бенде менен Аллахтын ортосундагы биринчи байланыш райымдуулук экендигин билдирип жатат. Эң биринчи байланыш. Ал эми аммал гадаб, Аллах Тааланын каары эмне себептен болот? Аллах Таала өтө райымдуу экендигин ушул аятта бизге далилдеп турат. Ал эми Аллах Тааланын каарылыгы, кааруусу болсо азабы эмне үчүн? Эмне үчүн болушу мүмкүн? Аллах Таала өзүнүн катаба роббукум аля нафси рахма, силердин роббиңер өзүнө райымдуулукту милдет кылды деген аят менен бизге бериш менен өзүн райымдуу экендигин билдирип жатат. Ал эми Аллах Тааланын гадабы же болсо каардуулугу эмнеден турат? Эмне себептен? Мунун бардыгы биздин амалыбыздын натыйжасынан келип чыгат. Амалыбыздын натыйжасында. Ошол эле А'раф сүрөсүндө ва рахмати васи'ат кулли шай'ин. Аллах Таала менин рахматым бүтүндөй нерседен, бардык нерселерден башка айтканда васи'ат кулли шай, бардык нерсени камтып турат дейт. Аллах Тааланын рахматы, менин рахматым бардык нерсени камтып турат. Ан'ам сүрөсүндө фаин каззабука факур раббукум зу рахмати васи'a. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эгерде сени жалганчылай турган болсо, сени жалган дей турган болсо, айткын раббукум зу рахмати васи'a. Аллах Таала чексиз райымдуу экендигин айткын дейт. Чексиз райымдуулук экендигин. Чексиз райымдуулук деп айтылган кезде Аллах Тааланын чексиз райымдуулугу кантип түшүнөбүз? Канчалык болушу мүмкүн деген суроо келиши мүмкүн адамдын акылына. А'раф сүрөсүндө ва рахмати васи'ат кулли шай'ин, Аллах Тааланын райымы же болбосо ва рахмати, менин райымдуулугум васи'ат кулли шай'ин, бүтүндөй бардык нерсени камтып туруусу. Бул Аллах Тааланын райымдуулугунун чексиз экендигин билдирет. Демек Аллах Таала райымы чексиз, бүтүндөй нерседен бардык нерсени камтып тургандыгын билгенден кийин чында биз Аллах Таалага хамд айтабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куту хадисинде ламма халакаллахул халqa, Аллах Таала бүтүндөй махлукаттарды жаратканда катаба фи китабихи фа ху индаху фауқал арш, Аллах Таала өзүнүн тагдыр китебине, ал арштын үстүндө эле инна рахмати таглибу гадаби деген сөздү жаздырды. Инна рахмати таглибу гадаби, чындыгында менин райымым менин каарымдан үстөм деп. Таглибу гадаби, менин каарымдан үстөм, каарымдан да үстүндө турат деген сөз, үстөмдүк кылат деген маанини жаздырды. Караңыздар, инна рахмати, башка бир хадисте инна рахмати сабакат гадаби, менин райымдуулугум, инна рахмати, менин райымдуулугум сабакат гадаби.
каардуулугумдан дагы алдын турат деген сөз. Инна рахмати гадабат, инна рахмати сабакат гадаби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде ламма халакаллаху адама ва нафаха фихи рух, Аллах таала Адам алейхиссаламды жараткандан кийин ва нафаха фихи рух, ага рух салып, жан салып тирилткенде атасы чүчкүрдү. Факала алхамдулилlah фахамидаллах, бизин Аллах таалага алхамду деген сөз айт, эң биринчи. Факала лаху раббуху, эң биринчи Аллах тааланын адамга болгон кайрылуусу эмне болгон? Билесиздерби, эң биринчи рахимакаллаху я Адам деген. Эң биринчи болгон, эй Адам, Аллах таала сени райым кылсын деген. Адам алейхиссалам биринчи рух кирип жаралар менен чүчкүргөндө алхамдулилlah деген, башка бир риваяттарда периштелер кулу алхамдулилlah деген сөз айтты. Анан алхамдулилlah деп айтканда Аллах тааланын эң биринчи адамга кайрылуусу рахимакаллаху я Адам, эй Адам, сага Аллах таала райымдуулук кылсын деп. Демек эң биринчи Аллах тааланын адам затына болгон, адамга болгон кайрылуусу райымдуулук менен башталган. Бисмиллахир рахманир рахим деген аятта ушунда. Эң биринчи башталуусу дагы бүтүндөй биздин жашообуз, бүтүндөй ишибиз, бүтүндөй баардыгыбыз Алланын аты менен башталуусу. Алланын аты, андан кийин кандай Алла ал? Рахман, Рахим, райымдуу жана мээримдүү экендигин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде ма мин ахадин юдхилуху амалухул жанна. Бир да адам жок, анын амалы бейишке киргизе турган бир дагы эмне жок, амалы жок дейт. Башка бир жок дейт. Өзүнүн амал аркылуу бейишке кирүүчү бир дагы адам жок дейт. Сахабалар сурашты, факила вала анта я расулаллах, сен дагыбы деп сурашты пайгамбар. Эй Алланын элчиси, сен дагыбы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала вала ана, мен дагы амалым менен бейишке кире албайм деп. Илля ан ятагаммазани рабби бирахматихи, бирок Раббим өзүнүн райымы менен мени бөлөп алды деген маани айтат. Болгону бул жерде Аллах тааланын райымы аркылуу бейишке киребиз деген сөз. Биз өзүбүздүн амалыбыз менен эмес, балким Аллах тааланын фазилети менен, Аллах тааланын райымы менен бейишке киребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде инна Аллаха халака рахма яума халакаха миата рахма. Аллах таала рахмат, райымдуулукту жаратканда 100 райымдуулук жаратты. 100 райымдуулук. Анзала минха рахматан вахида. Эң ошол 100 райымдуулуктун бир райымдуулугун бул дүйнөгө түшүрдү, бул дүйнөгө жиберди дейт. 100 райымдуулуктун. Фабиха ятарахамул халqu hatta inna dabbata la tarfa'u hafiraha an waladiha. Жада калса жаныбарлар дагы өзүнүн канатын, же болбосо өзүнүн туягын, балдарын тебелеп албасын деп райымдуулук кылат, жада калса. Вахтасаба индаху 99 рахма. Аллах таала өзүнүн алдында 99 райымдуулугун сактап, 99 райымдуулукту сактап койду дейт. Бул дүйнөгө бир эле райымдуулук түшүрүлгөн себебинен бүтүндөй бул дүйнөдөгү адамдар райымдуулук менен мамиле кылуусу, эне баласына райымдуулук кылуусу, ата баласына райымдуулук кылуусу, жаныбарлар да өзүнүн балдарына райымдуулук кылуусу, бүтүндөй бул азыркы болуп жаткан райымдуулуктарды ошо Аллах таала бул дүйнөгө жиберген 100 райымдуулуктун бирөөсү гана экен. Fa iza kana yawmul qiyamati jama'a hadhihi ila tilka farahima biha ibadahu. Кыямат күн болгондо Аллах таала ошол 99 райымдуулукка бир райымдуулугун кошуп, мына ошол 100 райымдуулугу менен пенделерин райымга бөлөт дейт. Караңыздар, рахматун вахидатун фид дунья. Бул дүйнөдөгү бир райымдуулук менен бүтүндөй махлукаттар, жаныбарлар, адамдар, жымчыктар, жада калса кумускалар дагы болгон бири-бириндеги райымдуулук менен мамиле кылынуусу. Эми кыяматта болсо 99 Аллах тааланын райымдуулугу менен кошуп туруп 100 кылып туруп анан пенделерин ибадат кылуусу. Демек бул дүйнөдөгү ар бир адамдын, баарыңыздар да биякта улуу аталар турат,
агаларыбыз турат. Балдарыңыздарда болгон мамилени, ырайымдуулук, кичинекей болгон ырайымдуулукту, жаңы төрөлгөндөгү ырайымдуулук канчалык экендигин билебиз. Эми Аллах Таала ошол болсо, ошол ырайымдуулук бир эле ырайымдуулуктун себебинен экен. Эми 99 кыяматта ырайымдуулук күтүп жатат. Ошонун баарын коштуп туруп пенделерин ырайымдуулук кылуусу чында инна рахмати васиат кулли шей, менин рахматым бүтүндөй нерсени ырайымдуулугум камтып турат деген сөз. Караңыздар, ушул тынчтыкты Аллах Тааланын ырайымдуулугу чексиз экендигин билгенде, чындыгында биздин жүрөгүбүзгө бир тынчтык орной турган сезим болушу керек. Касас сүрөсүндө Омин рахматихи, Аллах Тааланын ырайымдуулугунун, жоксо ырайымдуулугунун белгиси. Жа'ала лакумул лейла ван нахара литаскуну фихи ва литабтагу мин фадлихи ва ла'аллакум ташкурун. Силер үчүн күндү түндү кылдык дейт. Силер үчүн түндү күндү жараттык деген сөз. Жа'ала лакумул лейла ван нахар. Күндүздү дагы түндүздү дагы силер үчүн жараттык. Литаскуну фихи, түндө болсо не кылат? Адамдар эс алууңар үчүн. Ва литабтагу мин фадлихи, алеми күндүз болсо анын кең пейлинен, Аллах Тааланын кең пейлиси фазилетинен деп которсок туура болсо да. Ва литабтагу мин фадлихи, Аллах Тааланын фазилетинен, рызкысынан издөөңөр үчүн күндүздү жараттык. Ва ла'аллакум ташкурун, балким шүгүр кыларсыңар дейт. Күн менен түндүн жаралуусунда дагы бул чындыгында Аллах Тааланын рахматы бар, беримдүүлүгү бар. Bir kança mel, bir ösü tündösü es alуу, күндүз болсо ырыскы табып иштөө үчүн. Ошондой эле күн менен түндүн алмашуулуусунда жакшылык менен жамандык дайым эреш аргак болгондугунда, канчалык дүйнө күндүзүбүз түн коюланып караңгы болбосун, узун болбосун, сөзсүз түрдө таң атары бар дейт. Бул нерседен биздин жашообузда канчалык кыйынчылык келбесин, аркасында сөзсүз түрдө таң атары, таңдын шоласы келет деген сөз. Эми караңыздар, لو كانت الدنيا ليلا فقط أو نهارا فقط. Эгерде бул дүйнө жалаң түн менен тура турган болсо, эч качан бир күндүз келбесе, же болбосо жалаң күндүз болуп кала турган болсо, түн болбосо такыр. Не деген оорулар пайда болот? Жашоо мүмкүн эмес. Жашоо мүмкүн эмес. Башка бир аятында кул араайтум ин жа'алаллаху алейкум лейла сармадан иля яумил кыямати ман илахун гайруллахи яатикум бидия. Кул араайтум, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып кул айткын. Араайтум ин жа'алаллаху алейкум лейла сармадан иля яумил кыяма. Эгер Аллах Таала силер үчүн түндү кыямат күнгө чейин узартып кое турган болсо, ман илахун гайруллахи яатикум бидия. Ал жарыкты Аллахтан башка кайсы бир кудай алып келе алат дейт. Эгерде түндү кыяматка чейин түн кылып кое турган болсо, Алладан башка жарык кыла турган ким, кайсыл кудай алып келе алат дейт. Башка бир аятында Кул араайтум ин жа'алаллаху алейкумун нахара сармадан иля яумил кыямат. Бул аяттын уланысында айткын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып атат. Араайтум ин жа'алаллаху алейкумун нахара сармадан иля яумил кыяма. Кыямат күнгө чейин күндүздү күндүз кылып сала турган болсо. Ман илахун гайруллахи яатикум билейлин таскунуна фи. Сер эс алып жаткан, же болбосо серге эс алуу тартуулай турган түндү ким алып келе алат деп. Ким? Ким? Эч ким. Кул араайтум ин жа'алаллаху алейкум нахара сармадан иля яумил кыямати ман илахун гайруллахи яатикум билейлин таскунуна фи. Бул демек фамин рахматихи, бул аят эмне болуп калды ошондо? Ва мин рахматихи. Демек Аллах Тааланын түн менен күндүздү адамдар эс алуу үчүн, күндүз рызкы таап жашоо үчүн түн менен күндүз жаратып койгон жаратуусу бул Аллах Тааланын рахматынан, Аллах Тааланын ырайымдуулугунан болуп эсептелет. Эми элестетиңиздер, урматтуу жамаат. Аллах Тааланын ырайымдуулугунан инна нахара ла яати фажатан. Күндүз кокустан эле келип калбайт, күндүз. Же болбосо түн дагы кокустан эле келип койот. Күндүз болуп туруп эле 1 секундтун ичинде дароо түн каптап калбайт. Же болбосо кыпкараңгы түн болуп туруп эле көз ачуңгу чакты күндүз болуп калбайт. Бардыгы өзүнүн этап менен. Бул турасында вал-лейли иза ас'ас ва-субхи иза танаффас. Вал-лейли иза ас'ас, Аллах Таала түнгө ант берип ичип атат. Түн караңгылык басып кирген учурдагы
түн караңгылык басып келген учурда, караңгылык акырын басып келген түнгө ант берүүсү. Васубх иза танаффас. Ошондой эле таңдан дагы жарык чачуусу дагы акырын этап менен келүүсү дагы бул Аллах Тааланын райымдуулугу экендигинде. Элестетип көрүңүздөр. Кап-караңгы көз аччуңучак 1 секундтун ичинде эле жапжарык болуп калса, же болбосо жапжарык болуп туруп эле эми иштеп атканда кап-караңгы каптап кетсе, кандай абал болот эле. Демек, бул күндүн түндүн жаралуусу, күндүн түндүн айлануусу мында дагы Аллах Тааланын рахматы бар экендиги. Бүтүндөй алам Аллах Тааланын рахматында жүрөт экендигинин далили, урматтуу жамаат. Аллах Таала башка бир аятында "Ва хуа аллази юназзилул гайса мин ба'ди ма канату ва яншуру рахматаху ва яншуру рахматаху ва хуа аллази юназзилул гайса мин ба'ди ма канату". Адамдар үмүтсүз калган соң, мин ба'ди ма канату, адамдар үмүтсүз калган соң, ва хуа аллази юназзилу, Аллах жамгыр жаадырат, жамгыр жиберет, жамгыр жаадырат, жамгыр түшүрөт. Ва яншуру рахмата, өзүнүн райымын жайылтат дейт. Өзүнүн райымын жайылтат. Караңыздар. Субханаллах, мындай кылып калам. Ва яншуру рахматаху деген аяттын уланысында райымдуулугун жайылтат. Аллах Таала бизге эмнени жиберип жаадырып атат? Жанды жаадырып атат. Жан бул Аллах Тааланын райымдуу болуп эсептелет. Райымы бүтүндөй жерге жайылып атат, тарап атат. Ал эми жан жабаса, Аллах Тааланын рахматы түшпөсө эмне болот? Эмне болот? Жер өлөт деген сөз. Бүтүндөй катчылык болот деген сөз. Бүтүндөй жашоо суунун негизинде. Эгер асмандан Аллах Таала жаамгыр жибербесе, демек бардыгы өлөт деген сөз. Жер какырап, жер өлсө анда адам өлөт, эч нерсе калбайт деген сөз. Кагыраган чөлгө айланып калат. Демек Аллах Таала асмандан жаан жаадыруусу дагы бул Аллах Тааланын райымдуулугу экендигин. Бул турасында дагы бир аятында "Антум анзалтумуху минал музни ам нахнул мунзилун". Булуттан жаам жаадырган силерсиңерби? Антум анзалт силерсиңерби? Ам нахнул мунзилун, же бизби деп Аллах. Лау нашау жаалнаху уджажа, эгерде биз каласак, ошол жамгырды туздуу кылып коймокпуз дейт. Жамгыр ичкенге ылайыктуу бир нерсеге жарактуу болуп түшүүсү бул дагы Аллах Тааланын райымдуулугу экендигинде. Эми жамгыр жааса, жамгырдан ичкенге жарактуу эмес, ылайыктуу эмес, туз жайып турган болсо эмне болот? Шор жайып турган болсо асмандан. Шорубуз катыйт деген сөз. Чындап шорубуз катыйт. Шор жайып турган болсо шорубуз катыйт деген сөз, чындап. Бүтүндөй жери өлөт. Адам жашоосу суусуз мүмкүнбү? Такыр мүмкүн эмес. Демек, бул Аллах Тааланын бул дүйнөнү жаратуусу дагы, күн менен түндү кылуусу, асмандан жамгыр жаасы дагы бүтүндөй бул Аллах Тааланын райымдуулугу экендигинин белгиси. Бул рахмат, бул райымдуулук Аллах Таала жүрөктөргө салып койгон бул райымдуулукту. Жүрөктөргө салып койгондугу Аллах Тааланын райымдуулугу экендигине коомчулуктагы мамилелер райымдуулук негизинде. Атасы баласы менен болгон негизинде райымдуулук менен. Кичинекей баласын таштап салбаса, жол кичинекей жаңы төрөлгөнүн ыргыты үйбес дегене бүтүндөй ишин кылып, болгон аракетин кылып, кичинекей балдарын чоңойтуусу бул эмне? Неге бапестеп багуусу, мунун бардыгы эмне? Мунун бардыгы чындыгын райымдуулук. Ошол райымдуулукту ким салып атат жүрөккө? Аллах Таала. Кичинекей баласына райымдуулук кылган кездеги райымдуулук элестетсеңиздер, апанын кичинекей жаңы төрөлгөн баласына райымдуулук кылып жаткандыгын. Ал ошол Аллах Таала бул дүйнөгө өчүргөн 100 райымдуулуктун бирөөсү менен гана болуусу. Бул райымдуулукту Аллах Таала адамдардын жүрөктөрүнө салып койбогондо, жаныбарлардын инстинкт фитратына салып койбогондо, анда жер бети тында бузулуп кетмек. Бүтүндөй жаныбарларда райымдуулук болуп, бирок тилекке каршы адамдарда райымдуулук кетип бараткан сыяктуу. Райымдуулук жок болуп бараткан сыяктуу. Райымдуулук эмне экенин билбей калган сыяктуу чындап. Сүйүү болбосо да райымдуулук бар. Балким жаш кезинде сүйүү болуп, бирок экөө улайган кездеринде экөөнүн ортосунда райымдуулук менен болуусу.
Бул дагы ошол 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60-70 жылдагы бир эки аял күйөөсү бир жерде бир ажырап кетпестен жашап туруусу, бири-бирине сабыр кылып чыдоосу, канча жыл, канча нерв кетсе дагы, чачтар түшүп калса дагы, бул чындыгында Аллах Тааланын райымдуулугу. Эгерде Аллах Таала райымдуулугу болбогондо, анда бир мүнөт туруу мүмкүн беле, ошондой кээде үй бүлөдө анча-мынча ызычуулар да мүмкүн эмес болчу. Демек, урматтуу жамаат, бүтүндөй жашоо негизи райымдуулуктун негизинде болот. Бирок ушул биз райымдуулукту такыр билбей бараткан сыяктуубуз. Wa min rahmatihi annahu la ya'khudhuna bi dhunubina. Караңыздар, Аллах Тааланын райымдуулугунан, райымдуусун, эгерде биз күнөөлөрүбүз себептен дароо бизди жазалабосо, жашоосунда адам канча күнөө кетирет? Канча? Сансыз күнөөлөр кетет. Миң деген самсыз, чоң күнөө, кичинекей күнөө, билген, билбеген, канчалаган күнөөлөр бар. Эми ошол дароо күнөө кылганыбызда бизди Аллах Таала дароо жазалабастан бизге мөөнөт бергендиги бул эмне экен? Аллах Тааланын райымдуулугу экендигинде. Караңыздар, Кахф сүрөсүндө "Ва раббукал гафуру зур рахма". Роббиң, сенин Роббиң, гафур, кечиримдүү жана зур рахма, райымдуулук ээси. Лау юахидухум бима касабу, эгерде алар кылган амал себептен дароо жазалаганда, ла аджала лахумул азаб, Аллах Таала дароо аларга азап жибермек дейт. Биз бир күнөө кылуу менен эгерде Аллах Таала дароо жазалаганда, дароо талкаланып кетмекпиз. Күнөө кылуубуз менен жок болуп кетмекпиз. Күнөө кылсак да Аллах Таала биздин күнөөбүздүн себебинен жазалабай тургандыгы, убакыт берип, мөөнөт берип тургандыгы бул эмне экен? Аллах Тааланын райымдуулугу болуп эсептелет. Демек, алхамдулиллах. Шында алхамдулиллах. Алхамдулиллахи роббил аламин. Эмне үчүн алхамду деп хамд айтабыз? Анткени ар-рахман рахим. Анткени Аллах Таала райымдуу жана мээримдүү. Башка бир аятында "Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху", эгерде Аллах Тааланын силерге болгон фазилети, Аллах Тааланын силерге болгон райымдуулугу болбогондо, фид дунья вал ахира, бул дүйнөдө ахиретте, фима афадтум фихи азабун азим. Анда силердин кылган күнөөңөр себепти, силер кылган амалыңар себепти дароо силерди азапка каптамак дейт. Азапка салмак дейт. Ясин сүрөсүндө "Ва ин наша нугриқухум фала сариха лахум ва ла хум юнқазун илля рахматан минна ва мата'ан ила хин". Ва ин наша нугриқухум, эгер биз кааласак аларды деңизге чөктүрүп жибермекпиз дейт. Ва ин наша нугриқухум фала сариха лахум ва ла хум юнқазун. Аларга ошол чөктүрүп жиберсек, бир дагы жардамчы, же болбосо аларды куткаруучу да калбайт эле. Куткаруучу да болбойт эле. Илля рахматан минна ва мата'ан ила хин. Бирок илля рахматан минна ва мата'ан ила хин. Аллах Тааланын райымыбыз менен дейт. Бирок бир гана биздин райымыбыз менен белгиленген убакытка чейин, белгиленген бир ажалгы келгенге чейин берилген аларга алар үчүн мүмкүнчүлүк берилет деген сөз. Белгилүү убакытка чейин аларга мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде жазалар үчүн, кылган күнөөсү үчүн жазалаганыбызда алар дароо жок болуп кетмек. Бирок Аллах Тааланын райымдуулугу себептен аларга бир мөөнөт убакыт берилет дейт. Чындыгында, эгерде адамдар күнөөсү себептен Аллах Таала жазалаганда жер бетинде бир да адам калбай калмак. Дароо бүт бардыгы жок болуп кетмек. Чындыгында бул Аллах Таала мөөнөт берүүсү Аллахтын чексиз райымдуулугу экендигин билдирет. Чексиз кечирим экендигин билдирет. Демек бул Аллах Тааланын райымдуулугу, Аллах Таалага шүгүр айтууга, Аллах Таалага мактоо айтууга алып келбейби? Бизде ушул сезим ойготпойбу? Чындыгында алхамдулилля деп айтабыз. Элем алхамдулилля бул Аллах Таалага шүгүр кылуу маанисинде ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер Аллах Таалага шүгүр кылсаңар, көбөйтүп берем деген аяты бар. Караңыздар, эгерде Аллах Таала пенденин күнөөсүн жашырып койбогондо, бир күнөө кылса, мисалы светофордон машина айдап баратып өтүп кетсең, үйүңө дароо эмне келет, же болбосо сотканга штраф келет го, дароо штраф келет же үйүңө келет.
Ошол сыяктуу адам бир күнөө кылганда үйүнө SMS келип турса эмне болот эле? Интернетке чыгып турса ар бир күнөөсү. Ашынып атат деп. Мындай кылып атат, тигиндей кылып атат. Ар бир күнөөсү эскертилип, кабар берилип SMS аркылуу сен мындай күнөө кылдың, мындай күнөө кылдың деп айтылып турса эмне болот эле? Адам кандай болот эле? Караңыздар, адам канчалык күнөө кылбасын, ошо күнөөнүн баардыгы жашырылып туруусу бул дагы Аллах Тааланын рахматынан. Эми бир күнөөнү жыты бар дейли. Эгерде ошо күнөөнү жыты болуп коет, жыты бар боло турган болсо, ар бир күнөө үчүн бир жыт чыгып тура турган болсо, кандай болот эле? Жашоо мүмкүн эмес эле. Бир күндүн ичинде жаныңдагы эң жакшы көргөн адамың да сенден алыс качып кетмек. Жашоо мүмкүн болбой калмак. Демек, күнөөбүздү жашырып коюусу, күнөө үчүн дароо азаптабоосу, күнөөнүн эч кандай күнөө себептен, мисалы, күнөөнүн кыла турган адам дароо эле бир күнөөнүгө жыт пайда кылып койгондо, бул жашоо мүмкүн болбой калмак. Демек, мунун баарын жашыруусу Аллах Тааланын райымдуулугу экендигинде. Омар разияллаху анхудан дорунда бир адам бир нерсени урдап алганда, Омар разияллаху анху алып келишет. Факала ражул ли Омар, Омар разияллаху анху жанагы адам айтып, мен Аллах Таала касам ичип айтам, мен биринчи жолу урдадым деп касам ичет. Факадаб, Омар не дейт? Сен жалган сүйлөп атасың. Инналлаха ла яфтаху ибадаху мин аввали марра. Аллах Таала пендесин бир ишинен биринчи күнөөсүнөн эле дароо ачыктап ашкере кылып койбойт дейт. Сен демек жалган сүйлөп атасың, сен көп урдап жүргөнсүң деген сөз да. Демек биз канчалык күнөө кылсак деле Аллах Таала жашырып койсо эмне экен? Бул чындыгында Аллах Тааланын райымдуулугу болуп эсептелет, урматтуу жамаат. Адам алейхиссалам ката кылганда, анан фаталаqa Адаму мин раббихи калиматин фатаба алейх. Адам алейхиссалам андан кийин дегеле ар бир адам күнөө кылгандан кийин күнөөсүн кечирүү үчүн жолдорун ачып кое турган нерсе, кечирүү эшиктерин ачып коюусу, жолдорун ачып коюусу, жеңилдет коюусу, бул дагы Аллах Тааланын райымдуулугу болуп эсептелет. Ва мин рахматихи тайсирут тауба. Аллахтан райымдуулугунан тообаны жеңил кылып коюусу. Фаталаqa Адам мин раббихи калиматин фатаба алейх иннаху хуvat таввабур рахим. Адам алейхиссалам күнөө кылганда Роббисинен кейбир вахй аркылуу кейбир сөздөрдү алат. Фатаба алейх, Аллах Таала тообосун кабыл кылат. Кайсыл сөздөр эле ал? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. A'raf suresi 23. ayet. Rabbana zalamna anfusana. O Rabbimiz biz özümüzge zulümdük kıldık, adaletsizlik kıldık. Ve illem tagfir lana, sen bizi geçirmesen ve tarhamna, bizge rayımdılık kılbasan lenekunenne minel khasirin. Anda ziyanga uçuraganlardan, kusur urganlardan bolot elek deydi. Demek Allah Taala Adam aleyhisselam kata kılganda дароо тооба кылуу жеңил, тооба кылуу эшиктерин ачып тооба кылууга бир мүмкүнчүлүк берип коюусу да Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, райымдуулугунан. Адам заты негизи ар бирөөбүз күнөө кылганда дароо тооба кылган жолдорун бизге мүмкүнчүлүк берип койгон. Кээ-бир күнөө кылганда мен күнөө кылдым деп ошо күнөөсүнө ушайман болуп, өкүнүп, анан кайра түз жолго умтулуп, аракет кылып, кайра жакшылыктарды кылуусу, бул Аллах Таала ошол тообосун кабыл кылгандыгын белгиси, жеңил кылып койгон белгиси. Мына ошол дагы Аллах Тааланын райымдуулугун болуп эсептелет, урматтуу жамаат. Демек, кандай райымдуулук экендигин, райымдуулук рахма деген бул эмне экендигин бир аз болсо дагы жүрөгүбүзгө кирип жатат, сезип жатабыз Аллахтын райымдуулугун. Улайбыз анда. Ва мин рахматихи ирсалу русул ва инзалул кутуб ва санни шараи. Аллах Тааланын райымдуулугунан пайгамбарларды жиберүүсү. Ва инзалул кутуб, китептерди түшүрүүсү. Шариатты бизге көрсөтүп берүүсү, шариатты ачыктап, баяндап, жашоо бул дүйнөдө, эки дүйнөдө Аллах Таалага таба турган, Аллахтын ыраазылыгына жете турган, түбөлүк бактылыкка жете турган жолдорду көрсөтүп берүүсү дагы бул Аллах Тааланын райымдуулугунан. Себеби Аллах Таала бүтүндөй ааламды не кылды? Ээси жаратты. Роббил аламин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бүтүндөй ааламдын ээси Аллах Таала өзүнүн ээлигиндеги каалагандай
каалагандай сарптайт, каалагандай башкарат. Бирок ошончо дагы пайгамбарлар жиберүүсү, бизге бүтүндөй шариятыбызды ага өзүнө алып бара турган жолдорду ачыктап коюусу бул дагы чындап Аллах Тааланын рахматынан. Бул жөнүндө дагы аят бар. Ва хаза китабун анзалнаху, Ан'ам сүрөсүнүн 155 аят. Ва хаза китабун анзалнаху, бул китап анзалнаху түшүрдүк, мубаракун берекелүү китап. Фаттабиуху, аны ээрчигиле, ваттaqu, Аллах Тааладан коркула, такыбалык кылгыла, лааллакум турхамун, балким райымга бөлөнөрсүңөр дейт Аллах. Чындыгында бул Аллах Тааланын китеби, бул чында биз үчүн райымдуу. Райым китеп. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Пайгамбарлардын жиберүүсү дагы бул райымдуулук болуп эсептелет. Шариатта кээ бир маселелер, урулук кылса кол кесүүсү. Бирок бир нерсе айта кетүү керек, шариатта бирөө жаза ошондой урулук кылса дейли, дароо эле колун кесип салуу эмес максаты. Шариаттын максаты, мисалы бирөө уруу кылса, ошол колу кесилген деген мыйзам бар дейли. Ошол мыйзам колу кеспеш үчүн колдон келишинче аракет кылат кеспегенге. Колдон келишинче. Эгер бирөө урдаган болсо, эптеп бир жол менен таап, күмөн таап, колун кеспештин жолун алып калат. Шариат негизи максаты ошол. Шариат максаты эптеп колун кесип алуу эмес, кайра кеспештин жолун издешет, сакташтын жолун издейт. Закону ушундай. Колдун кесүүдө эмне райымдуулук бар? Коомчулуктагы адамды урулук кылган адамдын же бир жазаларды кылганда, ошол жазага анын бир күнөө кылмыш ишти кылганда, кылмыштын жаза катары берилген бул жаза эмне райымдуулук бар анда? Тозокко түшкөндө. Коомчулукту сакташ үчүн. Коомчулук сакташ үчүн. Адамдарды сакташ үчүн бул нерсе, башкаларга сабак болуш үчүн, эскертүү иретинде бул коюлган нерсе. Исламдын максаты бирөөнү өлтүрүп салуу, же бирөөнүн колун кесип салуу, же бирөөнүн жаза дааргап салуу эмес, эч кандай эмес. Колдон келишинче кайра сактаган аракет, ал болсо коркутуу иретинде гана коюлган маселелердин бирөөсү. Мына ошондуктан ислам шариятыбыз бул райымдуулукка курулган. Ислам шариятыбыз эмне экен? Райымдуулукка курулган, урматтуу жамаат. Ошондой эле Аллах Тааланын райымдуулугунан кыямат күнүнүн болуусу. Эмнеге кыямат күнүнүн болуусу бул райымдуулук? Эмне себептен? Ким ойлонду эле? Эмне себептен кыямат күнүндө болуусу, бейиш, тозок мунун бардыгы бул эмне? Бул да Аллах Тааланын райымдуулугунан. Аллах Тааланын райымдуулугунан, адилеттүүлүгүнөн. Тоңгалышы мүмкүнбүз, кыямат күндө айтылганда, акыр заман айтылганда, кабыр азабы айтылганда, дароо эле адамдын акылына эмне келиши мүмкүн? Коркунучтуу, каардуулук же бир тескерисинен жандай зулумдук келип калышы мүмкүн. Жок, андай эмес, тескерисинче бул кыяматтын болуусу Аллах Тааланын райымдуулугунан болуп эсептелет. Ан'ам сүрөсүндө кетаба аля нафсихи рахма, Аллах Таала өзүнө райымдуулукту милдет кылды. Ла яжма'аннакум иля яумил кияма. Аллах Таала силерди кыямат күнү сөзсүз бир жерге чогултат дейт. Ла яжма'аннакум иля яумил кияма. Эмне үчүн кыямат күнү бардык адамдарды чогултат? Беттештир. Анткени ар бирөөнүн акысын бири-бирин алып берүү үчүн. Ар бирөөнүн акысын бири-бирин алып берүү үчүн. Бул дүйнөдө канча деген адамдар зулумдук чекти, акыйкатсыздык көрдү. Канчалаган адамдар бирлөргө зулумдук кылды, акыйкатсыздык кылды, миң деген адамдарды алдады, урдады, жеди, өлтүрдү, кыйратты, талкалады. Анын бардыгы адилетсиз болуп калабы? Бардыгы ошол боюнча бүтүндөй элдерди жок кылып ийгендер өмүрүнүн аягына чейин жыргап, эч бир жоопкерчиликке тартылбай өтүп кетеби? Адилеттүүлүк каяктан да? Демек, кыяматта ошондой адамдардын бардыгына адилеттүүлүк кылып, ар бирөөнүн акысын алып берүү дагы бул кыяматтын болуусу, демек Аллах Тааланын райымдуулугу экендигин билдирет. Кыямат күнү кээ бир адамдар yuqaddimuna ala Allahi yawm al-qiyamah kal musafir al-aidi ila ahlihi masruran.
сапардан өзүнүн үй бүлөсүнө келгендей сүйүнүп келишет дейт кээ бир адамдар. Кээ бир адамдар Аллах Таалага сапардан алыс сапардан келгенде бир канча убакыт жүрүп үйүнө келгенде кандай үй бүлөсүнүн балдары чуркап чыкканда үй бүлөсүнө кандай сүйүнүп келет. Чындыгында кээ бир адамдар кыяматка Аллахтын астында сүйүнүп кубанып келишет. Алар кимдер? Намаз окугандар, орозо кармагандар, Аллах Тааланын дининде ибадатына бекем болгондор, көздөрүн сактагандар. Ал эми кээ бир адамдар болсо кыямат күнүндө не болуп келишет? Кассижнил хариби минассижн ва кад кубида алейхи. Түрмөдөн качып чыгып, кайра кармалып, мойнун толгонуп алып келаткан сыяктуу алып келишет. Мына ошондой дагы адамдардын түрү болот. Эмне үчүн? Хаулай аллазина насуллаха фид дунья. Аллах анткени алар бул дүйнөдө Аллах Тааланы унутуп калгандар, кайдыгер болуп кирип кеткендер. Ошондой эле Аллах Тааланын рахматынан аял затын жаратуусу. Аял затын жаратуусу дагы Аллах Тааланын бул рахматынан. Инна мин асари рахматиллахи табарака ва таала. Аллах Тааланын райымдуулугунун белгиси аннаху халакал мар'a, адам аял затын жаратуусу. Эмне үчүн? Лиджалбил атифати илал ард. Дүйнөгө мээрим жана боорукердик тартуулоо үчүн экен. Аял заты аркылуу. Валаула хази рахма лахаллатил арду минал вудди вал атифа. Эгерде ушул райымдуулук болбогондо, анда жер жүзү сүйүүдөн, мээримдүүлүктөн не болмок, кур калмак дейт. Бул субханаллах, хада лейса мубалага. Бул чындыгында ашкер айтылган сөз эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадисинде эмне дейт? Аша Адам фил жанна кабла Хава. Адам алейхиссалам бейиште Хава жаратылуудан алдын бир канча убакыт жашады дейт. Бир канча убакыт жашады. Фастаухаша фахуликат Хава. Ошондо Адам алейхиссалам бейиште бир канча убакыт жашап атат, жалгыз сурайт. Жалгыз сураганда фахуликат Хава. Хава эне жаратылып атат. Фахуликат Хава факалат ман ант. Адам алейхиссалам жанагы Хава энеге сен кимсиң? Валима хулук, сен эмне үчүн жаратылдың деп сураганда, факалат ана саканун лак деп жооп берген экен. Ана саканун лак. Мен сенин тынчтыгыңмын, мен сенин бейпилдигиңмин деп. Чындыгында сен адамга тынчтык алып келген, жүрөгүн тынчтанткан, каңгытпай үйүнө алып келген аял заты. Койдок кезде баарыбыз каңгып жүрөбүз, тентип. Анан үйлөнгөн кезде үйдөн чыкпай калабыз, тынчтык таап калабыз. Бул чындыгында ошол хадисте караңыздар, истаухаша деген сөз ошол жалгыз суроосу. Жалгыз суроосу. Анан сакан деген сөз, сенин тынчтыгың, адамдын жүрөгүнө тынчтык алып келе турган бул эмне экен? Аял заты болот. Аллах Таала аял затын жаратуусу да бул Аллахтын рахматы экен. Иннал ниса фил ислам шакаиқур риджал. Чындыгында ислам динибизде аялдар эмне? Эркектердин теңдеши деген сөз. Эркектердин шериги деген маани. Лейса фил ислам ма'рака байна раджул вал мар'a. Чындыгында ислам динибизде аял менен эркектин ортосунда эч кандай душмандык жок. Чындыгында. Тескерисинен важа'ала байнакум маваддата ва рахма. Аллах Таала ортоңордо эмне кылып койдук? Сүйүү кылып койдук. Ортоңордо райымдуулук кылып койдук. Чындыгында ушул эки нерсе Аллахтын рахматынан. Фал-ислам юкримул мар'ата ва ю'тиха маканатаха. Жана ислам динибиз аял затын урматтайт, аял затын ага татыктуу ордун берген. Татыктуу ордун берет. Аллах Тааланын рахматынан жер бетине бизди түшүрүүсү кайра бейиштен. Неге? Адам алейхиссаламдын жер бетин бейиштен жер бетине түшүрүүсү, жолсо адам затын жер бетин бейиштен жер бетине түшүрүүсү эмнен? Не рахмат бар бул жерде? Мээнет кылып. Туптуура айттыңыз, машалла. Мээнет кылып келсин деген сөз. Адам мээнет кылбаган нерсе эмне болуп кетет? Кээде адам мээнет кылбаган нерсе болсо, бир ата мисалы өзү иштеп тапкан эмне деген мээнет кылып жылдар бою мээнет кылып тапкан акчасына машина алса, ал машинесин
аябай Bağlayın. багалап, карап, тазалап, эч кимге тийгизбей, даже чийип кетсе жүрөгү ооруп кетет. Ал эми менет кылбастан жөн эле үйрөнүп алып, ары бери айдаган баласычы карабайт да, балким катуу айдап, ар нерсе кылып сала берет. Менет кылынмаган, табылган нерсенин баркы жок. Демек, адам табигатында ошондой. Эгерде бир нерсеге жөн эле жетип албаса, анын баркы жок болот. Ал эми ошолго канчалаган менеттер менен келе турган болсо, ал нерсе баркталат. Ошол нерсенин рахатын көрөт деген сөз. Бул дагы ошол Аллах Тааланын бейиштен түшүрүү, адамды түшүрүүсү, бул Аллах Тааланын рахматы экендигине. Жаннатты сагынуубуз үчүн дагы. Жаннатты сагынуубуз үчүн. Анткени бизде табигатыбызда табиятты көрүү, табиятка барганда, тоого чыкканда, эс алганы барганда, жайлоорго чыкканда кандай суктанабыз, кандай бир рахатка бөлөнөбүз, кандай эс алабыз. Биздин табиятыбызда бар нерсе. Ошол бул дүйнөдөгү коозлук кандай боло турган болсо, ахиреттеги бейиш канчалык экендиги. Кулакта көрбөгөн, кулакты укпаган, көз көрбөгөн бейиш. Min rahmetihi, ошондой эле Аллах Тааланын райымдуулугунан бул дүйнөнү сыноолуу кылып коюусу. Бул дүйнө сыноо дүйнө болуусу, бул эмне экен? Аллах Тааланын райымдуулугунан болуп эсептелет. Кандайча? Эмне үчүн? Wa min rahmetihi bina annahu naghasa alayna dunya, бул дүйнөнү Аллах Таала бизге кыйынчылык кылып коюусу, сыноо кылып коюусу. وابتلانا فيها حتى لا نرتاح الى هذه الدنيا ابدا. Анткени бул дүйнөдө рахатка бөлөнүп, бүтүндөй бүт нерсеге, бул дүйнөгө байланып калбообуз үчүн сынайт. Дагы кандай ой жүгүртөсүздөр? Эмне үчүн Аллах Таала бул дүйнөнү сыноо кылып коюусу, кыйынчылык менен курчап коюусу Алланын рахматы экендигине. Эмне райым бар Аллахтын? Эмне райымдуулугу бар? Жакшы. Көп болуп турган. فمن رحمته أنه كدرها ونغصها علينا حتى نعلم أنها ليست مستقرا وليست دائمة. Bunun бардыгы бул дүйнө чыныгы турак жай эмес экендигине, убактылуу гана экендигин билдириш үчүн ошондой кыйынчылыктарды менен уруп койгон. Аллах Тааланын рахматы, рахматуху амматил башария жамиаха. Аллах Тааланын иншааллах ушул маанини дагы кийинки сабагыбызда улайбыз. Рахма дегендин Рахман деген сыфаты, Рахим деген сыфаты. Рахман Аллах Тааланын райымдуулугу бүтүндөй адамзатты камтып турат. Ва рахмати васиат кулли шей, бардык нерсени камтып турат. Ошондой эле бүтүндөй адамзатты да камтып турат. Жада калса мусулман эместерди дагы эч качан алар имандан чыгып кетсе, Аллага баш ийбесе, акыйкат көрүп туруп боюн толгоп буруп кетсе дагы аларга рызкысын токтотуп койгон жок. Алар ооруп калса шифасын бербей койгон жок. Аларга дагы ошондой райымдуулук кылып келүүсү, бул дагы Аллах Тааланын рахматынан болуп эсептелет. Же бирөөнү көрдү беле имансыз болсо, ал рызкысы жок болуп калуусун. Жок, балким бул дүйнөдө Аллах Таала бардыгына рахматын чачкандыгы. Бул дагы ошо Аллах Тааланын чексиз райымдуу экендигин билдирет. Ибрахим алейхиссаламдын бир окуясы. Ибрахим алейхиссаламга бир адам келет, бир карыя келип, Ибрахим алейхиссалам аны тамагына чакырып отуруп, тамакка отко тамак коет. Аны көргөн адам жанагы отту көрүп, дароо отко сажда кылат. Сажда кылганда Ибрахим алейхиссалам таң калып, сен отко сыйнасың деп турду орунган деп аны эмне кылып ийет? Кууп жиберет. Ибрахим алейхиссалам. Фақама ар-раджул ва хаража, жанагы адам турат да үйдөн чыгып кетет. Фа арсалаллаху Жибрил иля сайидина Ибрахим, Аллах Таала Жибрил алейхиссалам жиберип, я ушул сөздү айттыр. Я Ибрахим, эй Ибрахим, лима лам татахаммалху саа. Ошол имансыз адамды, отко сыйнган адамды эмнеге бир вакыт көтөрө алган жоксуң, сабыр кыла алган жоксуң. Ва ана атахаммалху 60 аман. Ал эми мен болсо аны 60 жылдан бери
ага рызкысын берип келем деп. Сабыр кылып рызкысын берип келем деген аянды жиберет. Караңыздар. Анан Ибрахим алейхиссалам дегиле дар ордунан чыгат да халумма иля таам, ана эмеге чакырып келет. Чакырып кайра тамагына чакырып келет. Жанагы адам келип неге чакырып атасың, неге кууп жиберген, кайра чакырдың деп сураганда факал Ибрахим лaqad атабани робби фик, роббим сенин себептен мени бир аз жемеледи деген сөзүн айтат. Анан жанагы факал шейх илахун рахим, демек кандай сонун бул райымдуу Кудай деп, ла буддан юбад, мына ошол ибадатка татыктуу экен деп туруп иманды кабыл алат, ислам динин кабыл алат. Аллах. Урматтуу жамаат, ушул жерден бүгүнкү сабагыбызды токтотолу. Негизи убактыбыз аз калды. Мындан 5 мүнөтүбүздү суроо жоопко берсек, иншалла. Эмки сабагыбызда Рахман, Рахимдин негизги маанилерин токтолобуз. Бүгүн ошол райымдуулук жөнүндө эле өттүк. Кыскача, бирок ошо райымдуулук жашообузга кантип алып келебиз, кантип чагылдырабыз маселесин кийинки сабагыбызда улай буйрса. Анын дагы Аллах таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн жолдору бар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Саллаллаху алейхи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.